Başına gelgen бүткүл проблема Allah'dan geldi. Ayaldan gelgen жоқ, erkekten gelgen жоқ, düşmandan gelgen жоқ, seni pasta alıp ketkenden bolgon жоқ. Негизи эле senin başına biri мындай bir себеп болгон болсо, ошону Алла Таала себеп кылды, senin başına ушул нерсени кылды. Allah'dan başka hiç biri kıla albayт. Şunu otağı, Allah'dan başka hiç biri senin başına problema beri albayt. Allah gana beri alат. Oşol ne mezgilde, oşol problemadan bir gana Allah gana çıkar alат. Allah'dan başka hiç kim çıkar albayt sen. Bирок эки нерсени талап кылат Аллах Таала. Эгер де Алла Таала ошо сага берген проблеманы чыгаргысы келсе, сага эки нерсени талап кылат. Эки нерсе кылышыңыздар керек. Биринчиси, ниетиңерди оңдошуңар керек. Эмне кылыш керек экен? Ниетиңди, пейилиңди түздөшүң керек. Ниетиңде субханалла, Алла берди, эми сен чыгарасың эле Аллага таяныш керек. Болду. Экинчиси болсо субханалла. Экинчиси Алла берген нерсе эми амал кылышың керек. Амал деген нерсе ушундай. Zikir kıl daima subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Buna uşayan tilingdi göndürüp ket. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Buna uşu 4 kelime asman menen jerin ortasını soğup otolturat. Soğup otolturat degen nerse uşuncha жақшылыққа толтырып коет экен, subhanallah сага жаманчылыкка орун калбайт экен. Дайыма даратта жүрүшү керек. 5 мал намазга бекем болуш керек. Анан эң негизги нерсе, тоң моюндугубуз бар биздин билесиз. Күнөөбүздү мойнубузга алышыбыз керек. Күнөөнү мойнуңа алыш керек. Аракты ичкен сен, процент алган сен, бирөөнө зулумдук кылган сен, бирөөнүн үстүнөн ушактаган сен, бирөөнү жамандаган сен, бирөөнүн аброюна шек келтирген сен, катыныңды сабаган сен, күйөөңө итаат кылбаган сен, сенден башка эч ким жок. Өзүң элесиң. Ошол себептен ушунун баардыгы тең субханалла экен. Кыргызда сөз бар.